Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 72. Азыр госипотека бизде иштеп атат. Муну 14%дан 4%га чейин түшүргөнбүз. 10 жылдан 20-25 жылга чейин узартып койгонбуз. Эки миң 15 жылдан баштап 20 жылга чейин уставты капитал 400 миллион сом болсо, 21 жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин уставты капитал көбөйүп отуруп, азыр 16 миллиард сомго жетти. Эгерде мурун 2015 жылдан 20 жылга чейин 3000 киши ипотека алса, 5 жылда, азыр 2,5 жылда 5000ден ашуун адам ипотека аркылуу накталай үй алышты. Жана мигранттардын көйгөйүн эске алып, сыртта жүргөн биздин мамлекеттик кызматкар эмес, башка тармактарда иштеп аткан жарандарыбыз дагы үйлүү болсун деп, жалпына баарды бирдей мамиле болсун деп, азыр ошол реформанын экинчи этабы башталды. Кечээ жарлыкка кол койду. Мамлекет жерди ме койгула деп бекер бергенден кийин анын наркы баягы үйдүн баасына отурбайт. Демек, үйдүн баасы арзан болот. Мамлекет үйдүн сапаттын курулушун жеке көзөмөлдөйт жана жооп берет ага. Анан азыр дагы суроо туулуп атат. Макул, акчасы барлар ошентип 50%га катышып арзан квартира алсын деп. Анткени эки эсе арзан болот. Эгерде коммерческий баа, например, Бишкектин так ортосунда азыр 1800дөн, чет жебери арзаныраак. Ортосу жана Золотой квадрат деп коет, ошол жерде 1800, биздин ГИК аркылуу $950. Былтыркы жылдын эсебинен балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун 15 чакырымы курулду. Быйылкыгада эң кеминде дал ушундай көрсөткүчтү көрсөтүү боюнча тапшырма коюлган. Тиешелүү мекеме мерчемделген пландын үстүндө иштеп, айрым тилкелерде бургулоо, айрымдарында темир бетон, рельс төшөө иштерин жүргүзүүгө даярдап жатканын билдиришти. Жалпы узундугу 186 чакырым болгон балыкчы Кочкор Каракече темир жолу 2022 жылы башталып, 2030 жылга карата бүтүп калат деп эсептелген. Белгилей кетүүчү нерсе, дал ушул долбоор өлкө эгемендик алгандан тарта алгачкы болуп курулуп жаткан темир жолу. Ага өлкөнүн өз каражаты жумшалууда. Быйылкы жылга тапшырма бизде 20 километрден баштап 15 километр программа минимум кабыл алганбыз. Бул деген биз эң кеминде 15 километр курабыз деген. Албетте 2024 жылды бул балыкчы Кочкор темир жолунун курулушундагы эң урунтуу, чечүүчү жыл экенин түшүнүп, дагы мүмкүнчүлүктөрдү карап, андан дагы көбүрөөк курганга аракет кылуунун үстүндө иштеп атабыз. Ушул кадам Кыргызстанды туңгуюк өлкөдөн транзиттик өлкөгө айлантаарын талдоочулар айтып келишет. Тиешелүү тилке балыкчы Каракече Макмал Жалалабадка дейре узап, бир диктүү темир жол магистралин түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул өз кезегинде жаңы аймактарды өздөштүрүү, өзгөчө кен байлык өндүрүш жаатында жаңы мүмкүнчүлүктөр. Мисалы, балыкчы Кочкор Каракече темир жолу курулуп бүтсө, өлкөдөгү эң ири көмүр кенинен кара отунду түндүк аймактарга ташуу бир кыйла жеңилдейт. Мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров президенттик кызматка келгени өлкөнүн транспорттук системасын өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасап келет. Себеби бул негизги экономикалык көрсөткүчтөрдүн бири болуп, эл аралык транзиттик жүк ташууларда мамлекеттер ортосундагы соода жүгүртүүнүн олуттуу өсүшүнө шарт түзөт. Андыктан өлкө жалпы регион үчүн маанилүү болгон мега долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга батыл киришүүдө. Учурда бул жаатта 3 тараптуу сүйлөшүүлөр бир топ багыттар боюнча аягына чыгып калды. В настоящий момент идет активная фаза проработки данного проекта. Это с нашими партнерами. Учурда Кытай, Өзбек кесиптештери менен жолдун модели жана каржылоо багыттары биргеликте аныкталууда. Кызматташуунун алкагында ири долбоорду ишке ашырууга даярбыз. Ал үчүн биздин өлкөдө баардык шарт бар.
Эң негизгиси долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып бүткөн. Ага ылайык жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты аркылуу өтүп, жалпы узундугу 280 чакырымды түзөт. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров буга чейин Кыргызстан уникалдуу соода магистралинин Улуу Жибек жолунун каттамында жана Европа менен Азиянын ортосунда жайгашканын айтып, соода жолдорунда ыңгайлуу, географиялык жерди ээлөө менен Кыргызстан чыгыш менен батыштын ортосуна көпүрө боло аларын айткан. Жақында Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолунун курулушу башталат. Темир жолдор аркылуу Кытайдан Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу Афганистанга транзиттик жүк ташыган контейнерлерди ташуунун пилоттук долбоору улантылат. Ошондой эле Иран, Түркменстан, Өзбекстан, Кыргызстан пилоттук контейнердик поездин ишке киргизүү маселеси каралууда. Жогоруда белгиленген демилгелер жана ишке ашырылып жаткан долбоорлор Кыргызстандын тышкы дүйнө менен транспорттук логистикалык коммуникациянын жаңы деңгээлине чыгышына мүмкүндүк берет деп ишенемин. Тег эле өлкөнүн транспорттук тутумун жакшыртуу, өнүктүрүү жаатында жаңы мультимодалдык багыттар иштелип чыгууда. Бул коридорлор өлкөнүн өнүгүшүн гана шарттайт. Бул тармакты толук колдоо максатында Чүй облусунда темир бетон шпалдарды чыгарган завод ишке кирип, анда өндүрүм чыгарылууда. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.